ilgeri kündür iштей берип, элинин мээси эскирип, чарчап, майы түгөп, бурамалары жешилип калган кезде, кой, жакшысын таап келип жаңыртып коёюн деп, Сара деген аял дүйнө кесип, өз элине мээ издеп чыккан экен. Көп жүрдүбү, аз жүрдүбү, токойлуу шерди кезип, толкундуу дайра кечип, ашуу бел ашып, артуу жер басып олтуруп бир чоң базарга туш келет. Кудай бетин салбасын, жайнаган мээ ушул базарда экен. Орустун мээси, булгур эмнени гана көрбөгөн мээ, жалаң согушту көргөн мээ, арзан, $20. Могу бияк эмне бырыйып калган? Үйүнө араң жетип жыгылган, эчтеке болбойт, бир аз арак сүйкөп койсоң, күжүлдөп күнү түнү иштей берет. Немисме, Мерседесме, $10, сааттан да так иштейт. Өкө эле калды, келгиле, алгыла. Эбирейме, дүйнөдөгү эң кыйын, эң арзан мээ, $5. Ишенбесеңиз, километражын караңыз. Иисус Христос менен жашташ. Жакшылап сүйлөшсөңүз, мындан да арзан түшүп берем. Сатуучулар биринен бири өтүп кыйкырып жатышты. Мээ тандап жүргөн Сара бир маалда кыжы кыйма болуп котологон, кезек талашып бирин бири жакалаган, бирин бири өчүрөттөн алып ыргытып тартышып, түртүшүп, тытыша кеткен ого эле узун өчүрөткө туш болду. Мага экини бер, мага дагы бирди. Туугандар, мындай кылалы, мен эми минтип бири-бирден сатпайм. Аукционго коем. Старттык баасы $100. Кеттик. Кана. $100 1, $100 2, 200, $200 1, $200 2, $1000 1, $1000 2, $3000, $3000 1, $3000 2, $3000 3 satıldı. Урматтуу айым, атыңыз ким? Сара. Урматтуу мырзалар жана айымдар. Ошентип Иерусалимден келген Сара айым биздин мээбиздин ар бирин $3000 сатып алды. Мээ түгөндү. Мээ эми кийинки президенттик шайлоодон кийин болот. Аукцион жабык, деди алып баруучу. Аттарын кызылмай кылып, татырактата чаап олтуруп жаңы эле жеткен жалпак бет монгол туугандардын супсуну сууп олтуруп калды. Көрсө базарды ызы чуу кылган бул мээ кыргыздын мээси экен. Жаралгандан ушул күнгө дейин эч качан өз алдынча иштеп көрбөгөн. Тескерисинче ойлонбой эс алып ойлонбой жашаган, же такыр эле иштетилбеген масла мээ деп кардарлар катуу талап аткан экен. Ошон үчүн өчүрөт болуптур. Ал эми миллиардер Сара жыл сайын ушул базарга келип, кыргыздардын мээсин жашык кылып сатып кетип, Иерусалимге барганда өз элинин мээсинен бир аз эле кошуп туруп, дүйнөдөгү эң акылдуу, эң сонун мээ кылып жасап, кайра баштан дүйнөгө экспорттоп байыйтимиш деп айтышты. Мээ менен бизнес кылгандар. Атаганат кайсы бирин айталы. Жамиласы жарыкка чыгып, окурмандарга жагып, эл ичинде сөзгө алына баштаган өзүбүздүн жазуучу көрө албастар. Чике китебиң кут болсун деген бир ооз жылуу сөзүн айтматыптан аягандар аз келгенсип, кыргыздын кылтыймасына, кыргыздын былтыймасына салып, ушул да китеппи, болбогон бир жалапты жазыптыр деп көмүскө жерден да, көрүнө жерден да былжып турбадыбы. Так ошондойлор тукумдап, ар жерге таштап кеткен личинкаларынан чыккан айрым бир илимпоз сөрөйлөр шарп болгон үйдүн шилекейинде илешип, адабияттын ичине кирип алган бок коңузга окшоп, азыр да ар кимдин таштап кеткен тезегинин ичинен томолонуп чыга калып жатышат. Ушуларды ойлоп олтуруп, убагында аталарына Кыдыр акенин батасы тийген академик Мамбет Мамакеев бабамдын шайлоо оозго караганда оозураак чыккан жер таза болот деген сөзү эсиме түштү. Ошентип кыргыздын иттери ызы чуу салып, жөн эле бараткан кишини талай баштаганда Айтматов орустун токойуна кире качып кутулган. Биздин иттерди билесиңер го, мурда кийин шыйпаңдап жүрүп эле, мындай болооруң менен тура калып, тамдын бооруна жаба сийип алып анан көтүңдөн үрө чуркап, каңкылдап айылдын четине чейин кубалап барып анан кайра тартат эмеспи. Келатканы да бир укмуш, куйругу чамгарактап, арстанды жыра тартып келаткансып көөдөн керип, тили салаңдап, жөн баспай олбуй солбуй басып, туура баспай туураланып басып, о ит болбой кара жерге кир. Ит дегениң академияга алып барсаң да ит бойдон калат экен да. Орус эли Толстой менен Чеховду кандай жакшы көрсө, ал экөөнүн кем көрбөгөн Иван Алексеевич Бунин айткан экен. Жакшы китептердин окшоштугу бир гана жеринде. Аягына чейин окуп бүткөн соң, андагы жазылгандардын баары сенин турмушуңда да болуп өткөндөй сезилгенинде деп. Кезинде Айтматовдун обонундагы Жамиланы Даниярдан кызганып, Айтматовдон кызганып, төшөктө жатып алып буулугуп, ар бирибиз сейит болдук эле го. Ошондуктан бүгүн каныбызда жүргөн ар бир таланттуу кыргызга
эртең өлүп калчудай мамиле кылыш керек. Кыргыз бирөөлөргө жамандык кыла берип каргышка калып, анан ошол каргыштан каза болгон кишисин жерге берсе жере албай, көргө берсе көрө албай сыртка серпип туруп алганда, о Кудай, бул бечаранын сөөгүн эми кайда жашырабыз? Бул бир көрө албас болдуго деп кайгы тартып олтуруп, ошондон кийин көрө албас деген сөз келип чыкса керек деп бир жолу болочу жер айтты эле. Так ошондой болгон. Көр деген жерде эле эмес, адамдардын көкүрөгүндө да болот. Көр жашырган менен көкүрөк жашыра албай, көр алган менен көкүрөк албай, көр көмгөн менен көкүрөк көмбөй канчалардын сөөгү бүгүн айталаада чачылып жатат. Кокус дүйнөдө өз жамандыгын эмес, өз элиндегилердин жакшылыгына кайгырган көрө албастык боюнча эл аралык мелдеш өтсө, кыргыздар өмүр бою биринчиликти бермек эмес экенбиз деп ойлойм. Болбосо канча жылдан бери жашап турган тамынын эскилиги жетип, жарылып, жыл өткөн сайын кебетеси кетип баратканын көргөн сайын эптеп, оңдоп түзөп алганга мойну жар бербей, жалкоолугу колу бутун тушап, ошол эле убакта короолош кошунасы аныкынан жаман эски тамын тырбаңдап жүрүп эптеп ремонттоп, шыйпырын сыйрып ыргытып, Кытайдын темири менен шыйпырлап, сыртына шыбак тартып, шуба кийгизип, алдан эмедей жаңыртып алганын көргөн сайын кыжыры келип, мурда анда-санда балта сурап, араа сурап кире калып турган кошунасы ошондон кийин такыр эле кирбей, кирмек турсун саламга келбей, үйүндөгү катынынын маңдайына олтуруп алып, энең дурайын акчасы жок эле темселеп жүрчү эле, болбоду бирдеме уурдап сатты бул деп сөгүнүп олтурган, кыжынып олтурган, коңшусунун тыңый баштаган жашоосуна кубанмак тургай, кайра кайгырып олтурган биздин Кыргызстан бөлөктүдөгү дүйнөнүн кайсыл жеринен тапсак болот ия. Кудай деген ушинтип бат эле теңеп коет. Тим эле миллионер болуп кеткенсип, карыз сурасаң жоктон башканы айтпай, базар сайын бирден бие сатып алып чиренип калды эле. Ошондой болмок деп Кудайга акарат кылып, канча күндөн берки басылбай жааган жаан селге айланып, трактор иче турган күйүүчү майын, тракторист иче турган күйүүчү пайын ташып жүрүп, түмөн түйшүк менен айдатып, түмөн түйшүк менен эгип алган эгин аянтын малак жалагандай сел жууп кеткенине мүңкүрөп олтурган бир тууганынын кайгысын бөлүшмек тургай, кайра табасы канып, терисине батпай сүйүнүп, жыргап олтурган бир тууганды Кыргызстан бөлөктөгү кайсы элден тапсак болот ия. Агындылар жарыкка чыгып, окурмандардын жакшы көргөн китебине айлангандан баштап, мен дагы көрө албас көп достордон ажырадым. Бирок алардан 100 эсе кымбат окурман таптым. Жаныбек Жанызак айтты: не деген балия китеп жаздың эле? Өмүрү китеп окубаган катыным уктубай түнү менен окуп чыкты деп. Жолдошбек Бусурманкулов агабыз чалды: жеңең экөөбүз төшөккө жатып алып, бир жак бетин ал, бир жак бетин мен окуп атабыз деп. Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университеттин студенттери менен жолугушууда окуу жайдын ардактуу профессору, белгилүү Манасабет агайым Сапар Бегалиев айтты: Шайлообек, агындыларын колдон кол көтүп окулуп жатат, буюрса народный китепке айланып кетти деп. Илимдин доктору профессор Эсенбек акем айтты: Шайлоо, агындыларды каралап, жамандап жазып аткандар окурмандарга алынып кеткенине иштери өрттөнүп, ошондой китеп жаза албагандарына жандарга шайып жаткандагылар деп бил деп. Агындылар 4 рет басылып каны жерге танбай тарап кетти. Мен качандыр бир ушундай китеп жазгым келген. Анткени 4 бурчтуу ырдын алкагына тыгылып батпай кеткен. Буюрса аябай эле жакшы болду. Колдон жула качып тытып окуп атышат. Агындылардан кийин окурманым аябагандай көбөйдү. Бир кыз сурат өткөндө: исилиңиз дароо эле көзгө көрүндү, тилиңиз элпек жанга жагымдуу экен деп. Кудайдан кийинки эле улуу эне, анан энетил. Энетил деген Дүйшеевден да, Сыдыкбековдон да, Айтматовдон да улуу. Жазмакердин стили деген тили анан өзү болот. Өзүңдүн сүйлөгөнүң, баскан турганың, улуу күчүүгө жасаган мамилең, ушунун баары чогулуп келип стилди түзөт. Өзүнүн чыныгы кебетесин жаап жашырган, жалган жасалма сүйлөгөн жазмакерлердин жазгандары да жалган жасалма болот. Мындан да тагыраак айтканда, стили жок болот. Бир акылман айткан экен: биз жашаган дүйнө Нойдун кемесине окшош, ичинде анча-мынчасы гана адам, калганынын баары айбандар деп. Ар дайым жакшылар аз, жамандар көп болот экен. 2000-жылы мен Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин студенттери жолугушууга чакырып калышты. Ошондо бир кыз мага: агай, эмнеден коркосуз деп суроо берген. Мен ошондо: көрө албастык менен кошоматтан корком. Далай көкүрөгү көк чапчыган элдерди көрө албастык менен кошомат жок кылган деп жооп бергем. 2016-жылы Жетимен кайрымдуулук фонду
Байдылда Сарногоев атындагы эл аралык адаби сыйлыкты кыргыз эл акыны Сагын Акматбекова менен 6 айлык акын Боронтай Бөдүровго тапшырып жаткан учурдагы салтанаттуу жыйында алып баруучу акын иним Мирлан Самый кожо менден сизди бир кезде Улуу Британияда Кыргызстандын элчиси болуп турган Роза Отунбаева Англияга чакырса учактан корком деп барбай койгон экенсиз. Азыр деле учактан коркосузбу деп сураганда ооба учактан анан ушактан корком деп жооп берген элем. Анда ушак менен кошомат түбүнө жеткен Кыргыздын трагедиясы жөнүндө 2000-жылы жазылып арабадагы ыр аттуу жыйнагыма кирген мына бул ырымды окуй кетейин. Кошомат деген эмне? Кол салуучу душманбы же бакпы баштан тайыган, коркунучтуу илдетпи же даба таппас дарыдан. Кошомат деп коет экен, ал не деген шумдук деп монгол бала сураптыр дейт. Малчы монгол карыдан. Ошондо монгол чалдын жообу: узун калпак, кылкан мурут, кыйкырыгы жерде ойгон. Ушул жерди жер деген бир кыргыз деген эл болгон. Туяк тунган өрөөнөн өркөш жооруп көз талып, туш тарабы тулга токой, тулаң шибер чер болгон. Аркы терки агып турган сан эсеби саналбай, асман жердин ортосунда от айдаган шамалдай, канды булоон кылчыбыз деп катылгандар кан кусуп, кара жерди жазданышкан, канчалаган кагандар. Кысыталак мындай калкты мүмкүн эмес жеңүүгө, кылымы да кыйры да барган сайын кеңүүдө, деп Кытайдын падышасы жыйын куруп ордого чакыртыптыр кыйындарын орой жарай келүүгө. Көптү билген акылмандар, олуялар, саабалар, көз ачыктар, даанышмандар, көз боёгон дааналар 7 күнү желпинишип китеп окуп, бал ачып, 7 күндөн кийин анан жеткиришет ага бар. О падышам, жылан пири кубат бергей жаныңа, ойлоп жок кылуучу айла таптыганыңа. Кыяматты кыла турган кошоматты биздеги кыргыздардын билгиспестен куюш керек канына. Аралашып боз үйлөрдө Кытай жүрдү жүгүргөн, аз өттүбү көп өттүбү суу сарыгып жүлүндөн, Кытай бала кыргыз болуп кыйрап атка мине албай, кыргыздардан кыргыз чыкты Кытайларга жүгүнгөн, кылтың мүнөз кыргыз чыкты Кытай кирген жатындан, кызыл тасыл дүйнө көрсө кырылгыча сатылган, кыз келини олжолонуп кылычтарын датпасып, кырда сайда сөөгү жатты чачылган. Ак калпагы адат салты сактап келген бурутту, аталары айткандарды ал шордуу калк унутту. Баш кийимдин анты менен баш кетерин билбестен, башка жактан келгендерге баш тартуулап турушту. Көгүш тоону кыян каптап, көрк бузулган ошондо, көсөмдөрү элин алдап көч бусулган ошондо, өрттү салып өзөгүнө өс бусулган ошондо, сөөгү кетип сөөлөтүнөн сөз бусулган ошондо. Салкын тоону кыян каптап салт бусулган ошондо, намыс түгөп, арда түгөп, нарк бусулган ошондо. Кара тили калпты минип карт бусулган ошондо, калыс сөзүн айта албастан калк бузулган ошондо. Кызыл тоону кыян каптап кырман качкан ошондо, кызуланы дүнүйө кууп кырдан качкан ошондо, ынтымактуу, ырыскылуу ыйман качкан ошондо, кыргыздарга кылгылыкты кылган качкан ошондо. Тулпар тоону кыян каптап тул болушкан ошондо, кудагыйы кудасы жок кум болушкан ошондо, кубат күчүн соодалашып пул болушкан ошондо, кудуреттүү өлкөлөргө кул болушкан ошондо, жиниккенде козголбогон козголушкан ошондо, жигиттери кыргыздардын морт болушкан ошондо, Алтай саян топурагы тоздоп учкан ошондо, азыр кыргыз барбы билбейм, жок болушкан ошондо дептир. 2000-жылдан кийин бул ырдын башындагы 6 куплетин алып таштап, сак болгун деген ат менен 7-8 муундан турган ырга айлантып, 13-кылымдагы Кетбуканын ыры деп псевдонимди Кетбука деп туруп жарыялап жиберген элем. Кийин ушул жана башка ырларымдын Ала Тоо аянтындагы Бакиевке каршы митингде да, ошол убакта топчук уюштурган эски аянттагы Бакиевди колдогон анти-митингде да артисттер тарабынан күпүлдөтө окулуп жатканын уктум. Эл бөлүнгөн менен ыр бөлүнбөйт экен. Ошондон кийин Кетбука абамдын арбагы мени чындап эле колдоп келатат. Уруу болуп бөлүнүп, ар бир уруу өзүнүн ханын шайлап, ар бир уруу өзүн журттун туткасы сезип, ар бир уруу башчысы Коктуголоттун ханына айланып, ыгы келе калган жерде бирин бири басып, бирин бири талап жеп турган
батыш чыгыш болуп, түндүк түштүк болуп тытышып турган эл эч качан улут боло албасын. Улут боло албаган эл эч качан мамлекет боло албасын. Мамлекет боло албаган мындай элди андан алдуу күчтүү, андан кубаттуу, ач көз, мыка чел келип ээлеп алаарын. Анан мындай элдердин эчени жер үстүнөн жексен болуп кеткенин билгендер барбы? Уруу болуп жашаган көчмөн элди эрмен менен шыбак жыттанган кыр жондордон, тамырсыз камгактар томолонуп учкан талаалардан Чыңгыз хан жийип келип уютуп эл кылып, жууруп журт кылгандан кийин гана ушул эл менен бүтүндөй дүйнөнү тизелеткен. Керек болсо ага дейрек князьдыкка чачырап, башы бирикпей, бири-бири менен жоолашып, чабышып, кырылышып келген орус элинин башын бириктирип мамлекет кылган да Чыңгыз хан болгонун эстей жүрөлү. Улуу акын Алы Токонбаевдин үч чындык деген укмуш бар экенин китеп окубаган азыркы жаштар билбей калды го дейм. Толугу менен окуй кетейин. Ааламды жеке билсе да, алтындан үйгө кирсе да, асмандан жылдыз аралап, ай нурун кармап минсе да, бактыга тойбойт адамзат. Кылымды кыйла көрсө да, кызыкты өзү бөлсө да, кырчындай жаштан айрылып 40 000 жыл жашап өлсө да, өмүргө тойбойт адамзат. Жанында өлүм турса да, жалантып кылыч сунса да, жабыгып жүрөк кансырап, ирмелбей көзү тунса да, үмүткө тойбойт адамзат дебеди беле. Өмүргө тойгон адам барбы? Үмүткө тойгон адам барбы? Өлгүсү келбеген Чыңгыз хан бир күнү Кытай кечили, даанышман Чанчунду алдыртып мындай деген экен. Жакшылыкты аласың, бирок баарын эмес. Жамандык кой десең болбой өзү эле жабышат экен. Алтын Ордо гүлдөшүнчө гүлдөдү. Үйсүз жерлерге үй түштү. Көз жоосун алган талааларында бак дарактар мөмөсүн төгүп турат. Муну ким жаман деп айтылат? Бирок тойгон курсак ыйманды бузат экен. Ыйманы бузулган бий элди бузат экен. Эми мындайды мен эмес, көк теңир өзү жасалайт. Эмнени кааласам анын баарын жүрөгүмө кеңешип жасадым. Дагы жасай турганым арбын эле, бирок ичээр суум түгөнүп барат. Ошон үчүн сени чакырттым. Адамдын жашаары болгон соң өлөрү да болот экен го, чынбы? Ханды жакшылап түшүнүп алып, кайра ага эч нерсе жашырбай айтып бериш үчүн Чанчун анын сөзүн которгону келген котормочуну кунт коюп укту да, өмүр деген агып жаткан суу. Суунун үстүндө көбүк пайда боло калып жок болуп турат. Бирок сууну көбүк агыспайт. Адам ошол көбүк сыяктуу, деди. Картаң Кечилдин сөзү хандын оюн эстен тандырды. Чын эле анын өмүрү дайрадагы көбүкпү? Жок, көбүк эмес. Көбүк болсо суу киргенде көөп чыгып, кайра жарылган башкалар көбүктүр. Чыңгыз хан көбүк эмес. Жашоонун нугун өзгөртө албаса, ал тургай агымын токтото албаса, анда анын эмнеси Чыңгыз хан? Мен төрөлүү менен өлүүнүн сырын билгим келет, деди хан. Төрөлүү менен өлүү таң менен кеч сыяктуу. Болгону экөөнүн ортосунда күн турат. Күн узак да, кыска да болушу мүмкүн. Күндү узартканга адамдын кудурети жетпейт, бирок өмүрдү бир аз узарса болот, деди Кечил. Мен да ошону билейин деп атпаймынбы? Мен өмүрдү өлбөс кыла тургандарын алгым келип атпайбы деп хан кубанып кетти. Даанышмандын кумсарган ээриндери билинер билинбес ачылып, армандуу жылмайды да: "О, улуу ханым, адам өмүрүн узарта тургандары болгон менен адамды өлбөс кыла тургандары жок", деди. Өзүн Кудайдан кийинки эле кудуреттүү санаган Чыңгыз хан ажалдын алдында алсыз экендигин ошондо түшүндү. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин "Агындылар" аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.